Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 38 адам жаңы катталды. Анын 19-у Бишкек шаарында, Чүй облусунда жана Ош шаарында 6 адам. Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 2, Нарын жана Талас облустарында 1 адам. Жаңы табылган 38 учурдун 7си ошо четтен сырттан алынып келинген учурлар болуп атат. Завозной деп 7 учуру. Мындан тышкары контакт катары ошо биздин текшерүүдө биздин көзөмөлдө тургандардын ичинен дагы 24-ü ошол жерден табылып жатып атат. Мындан тышкары 7 учурунда жанакындай жугуп калган шарттары жана жугузган источниктери жугузган булактарын табылбай алган мына 18,5% болуп калды. 10-июнга карата өлкө боюнча коронавирустун 2093 учуру катталды. Анын 1018 эркек, 1075 аял, алардын ичинен 1572 айыкса, 26 каза болду. COVID-19 вирусуна облустарда чалдыккандардын саны: Жалал Абад облусу 171, Ош облусу 484, Баткен облусу 32, Чүй облусу 983, Ысык Көл облусу 22, Нарын облусу 400, Талас облусу 1. Эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө Бишкек, Ош шаарларында жана Нарын райондорунда курчуп турат. Буга байланыштуу Ош шаарында коронавирусту алдын алуу үчүн 3 мобилдик бригада уюштурулган. Ар бир мобилдик группада 13 адам иштейт. Азыркы учурда обсервациялар иштеп атат. 9 обсервация. 9 обсервацияда учуп келген жарандар, чегараны өткөн жарандар жана аймактык башкармалыктар иштеп атат. Өздөрүнүн жерлерин карап атышат, базарларды да карап атышат. Чоң иштер жүрүп атат. Укук коргоо органдары тарабынан, санэпид көзөмөл тарабынан бардык кызматтардын иштери жүрүп атат. Бирок тилекке каршы көптөгөн ошондой аракеттерге карабастан биздин жарандар бул орунду мындай коркунучтуу экенин дагы деле көп сезелектей сезилет. Эреже боюнча базарларда сатуучу менен кардарлардын ортосундагы 1,5 метрлик аралык сакталып, антисептикалык каражаттарды пайдаланышы шарт. Биз Ош шаарындагы борбордук базарга барганыбызда сатуучулардын көпчүлүгү медициналык бет каптар менен жүргөнүн көргөнүбүз менен базарга келген шаар тургундарынан бет кап кийип жүргөндөрдү чанда гана кезиктирдик. Соода кылган учурда 1 метр, 1,5 метр аралыкты сактап атабыз. Колубузду антисептик менен дайым арчып турабыз. Перчатки кийебиз. Эми азыр адамдар деле аз, 1-2 табып алып атабыз. Маскада эми бул жерде отургандар масканы тагып отурушат. Бул да бардыгы түшүнүгү бар. Эми басып келаткандарды маска тактап айта албайт экенсиң. Алар айтып атат, басып жүргөндө маска мага мен адам менен мамиле кылган убакта 1,5-2 метр убакта гана мен маска тагам деп атат. Анан башка убакта кандай? Мына отургандардын баарын карагыла, маскасы бар. Эми айтып атабыз, эми кандай кылайлы? Бардыгы билет, түшүнүгү бар. Ал маска так дегер айтсаңыз, чөнтөгүнөн алат, же сумкасынан алат, тыгып атышат. Эмне үчүн маска тагынбай жүрөсүз? Маска машинага калып калыптыр азыр. Азыр чечтим да дедим. Тагынып жүрөм. Тагынбай жүрөсүздөр базарда? Азыр маска тагынабыз, мына кийим келип атабыз. Ош шаарында азырынча базарларды жабуу планы жок. Бирок санитардык талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында текшерүү иштери жүргүзүлүп турмакчы. Көптөгөн жарандар сезбей атат, бирок азыркы бизде Ош шаарындагы түзүлгөн коронавирус ооруканасында уже бир нече бейтаптар өлдү. Бул оорудан ошо жугузуп алгандан эми ошон үчүн bundan korkuş gerek. Bu öte korkunçlu oru. Oşoğa jaranlardan suranıp ketет элем. Санитардык эрежелерди туура сактап, масканы сөзсүз тагыш керек. Эл аралаганда, эл бар жерде жүргөндө сөзсүз маска тагыш керек. Колду учурашпаганга аракет кылыш керек. Колду ушул бирдемени кармагандан кийин сөзсүз антисептик менен обработка жасап туруш керек. Буга чейин республикалык штабда айрым жарандар COVID-19 кайдан жугузуп алганын билбей жатканын кабарлаган. Ошондуктан жарандарды өздүк гигиенаны сактап, зарылчылык болбосо эл көп чогулган жайларга барбоого чакырышат. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай улы, ТМЖ жаңылыктары.